Assalamu alaikum. Достор, бүгін мына передний фараның лампочкалары туралы, бұлардың аталыштары, ваттары, жөнөкөй фара лампочка, анан кийин ксеноновый лампочка ошол туралы бүгүн сүйлөшөбүз. Азыр бул жакта турган лампочка H4, аркасы 3 контактуу. Бул ближний дальний бир лампочкада болот. Ушул лампочкада H4 болот. Бир гана ушул лампочка 3 контакт болот. Калган лампочкалар H7 2 контакт болот. Бул H1 1 контакт болот. Массасы кузовта контакт бул жагына плюс берилет. Бул H3 мында массасы кузовта проводу бар болот H3'түн. H1 менен H3'түн айырмасы ошондой. Көк экран адаштырат. H3'тө зымбыл. Бул 9006, бул 9005, H11, бул болсо 881, 880. 881 менен 80'ин айырмасы 80 задний патрон прямой болот, 81'де овальный болот. Окей. 9005 менен 9005, 9006'нын айырмасы 9006'нын бели кругу чоң болот, 9005'тики кичинекей болот. Бул лампочкалардын, заводской лампочкалардын бардыгынын ваты 55 ваттка 60 болот. Бардыгыныкы. Анан бул атайын корейский машиналардын противотуманныйына турат. Булардын ваты 27 ватт болот. Мотоциклдарына окшош болот. Мотоциклдардагы 27 ватт болот. Көбү бардык эмес. Ар машинада ар кыл ватт кездеше берет. Бирок мындай заводской 95% 55ке 60 лампочка коюлат. Анан кээ бирки американский фараларда узун патроновый, анан 3 дагы алдагы ушундай 3 контакттуу лампочкалар бар. Бирок алар бизде өтө аз кездешет. Chrysler дагы ушундай машиналарда бар. В основном бизде ушул машиналар, ушул лампочкалар кездешет. Анан кийин бул лампочкалар эмнесине көңүл буруш керек. Мына простой лампочкаларды таныштырдык. 55 ватт, мына көрүнүшүнө карап жатташ керек. Мына жаңы үйрөнчүк электриктер буну көрүнүшүнө карап жатташ керек. Мынакей 3 мындай буту болот H4'түн. Анан кийин артында дальний ближний полный болот. Ушинтип ар бирин жатташ керек да. Бул жактарда ваттарына чейин толук жазып койгон болот. H7 мындай. Бул жерде мындай да. H7 H4'төн чоң эмес да ваты. Бул деген номерлер, мисалы мына H4 болсо, бул өзүнүн аталышы. Мындай бир Toyota Camry дегендей эле аталышы. Бул Camry дегендей жери да. Бардыгы лампочка, бирок аттары бар да. Мына лампочка H4, лампочка H7, лампочка H1, лампочка H3, лампочка 9006 деген аталыштар. Эч кандай бунун ватт, саат эчтекесине фирмасына тиешеси жок. Кандай фирма болсо дагы аталыштары, ваттары бирдей болот. Болгону ар фирманын баасы ар башка болот. Мисалы муну бир германский фирма чыгарган болсо кымбат сатат, китайский фирма арзан сатат, российский бир орточо сатат, ушундай да. Бирок качествосы ошол кандай биле аласыңар, бир гана ошол өзүнүн стенди бар. Стендке салганда гана билесиңер да. Канча процент жарык берип атат, канча жылуулук чыгарып атат, канча ток талап кылып атат, ошонун баардыгын ошондо гана биле аласыңар. А так мында көрүнүшүнөн качествосын билиш үчүн артында мына контакттар плотный, толстый болот. Мына железяк тоже толстый болот. Анан бул жердеги мына маркировкасы чегилген болот, оригиналдардыкы, дешевойлардыкы краска менен жазылган болот. Анан мына стекло прямой, анан стандарт турган болот да. Мында кандайсы, мен мындай айтканда төп түз болот да стеклосу. Ичинде спиральдар дагы өтө түз, жакшы жайгашкан болот. Фирмалардыкы өтө тыгыз сонун болуп турат. Анандай уже копия деп коюшат го. Копияларды мына
лампочкасында дагы кыйшайган, ичи спираль дагы кыйшайган, эптемей да мындай айткандачы. Синекелери жука, ошолор арзан болот. Ал акчасына кызыкпай, оригинал койгула. Анан бул простой лампочка ушундай. Анан ксеноновый, заводской ксенондор мындай болот. Чисто заводской ксенон болот, беспроводной. Артында база болот, базанын патрону менен катат, буралып, оңго буралат, солго бошойт. Булар эки бул контакттары мындай, мисалы D2R, D2S бойлору бүт жагынан окшош болот. Бир гана бул жерде ямочкаларынан айырмасы болот. D2R, D2S мененчи. Ал менде D2 мынакей D2S экен. Бул D4S. Неринде R-да эки ямка болбойт. Но нерде торпуштук ямочка, анан нерде да эки ямочка болот. Ошонусунан гана айырма болот. Калган көлөмдөрү окшош болот. Анан булар ичара өзү бөлүнүп кетет. D4S, D2S деп бөлүнөт. Анан кийин D2R, D2, D4R деп дагы чыгат да. Бул чыңалуусуна жараша өзгөрө берет. Мынакта келвиндери, ваттары өзгөрөт, бирок лампочканын ксеноновый лампочкалардын бойлору мынга окшоп ар башка болбойт, бардыгы бирдей болот. Болгону мисалы заводской ксеноновый лампочкада D4S, D2R же S айырмасы жок. 4300 Кельвин 35 ватт болот, заводской. Анан кийин аны усилить этем деп 6000 Кельвин коет, 8000 Кельвин коет, 1000 коет, базаларда ошентип көтөрөт. Бул болсо универсальный ксеноновый блок, бул лампочка. Эко комплект сатылбайт, эки башка сатылат. Мына блок 55 ватт, 35 ватт, 75 ватт деп ушинтип бөлүнөт булар дагы. Лампочка канча кельвини чоң болсо, ошондой чоң ватт коюлат. Мисалы 4300 35 ватт, 6000 55 ватт деп кете берет. Булар баягы жасалма ксеноновый лампочкалар. Бул 9005, 9005, мындай 9005 простой түшкөн фараларга ксеноновый лампочка кылганда, ошо лампочканы чыгарат да, ордуна ксеноновый лампочканы коет. Анан анга атайын блок уланат. Блок ушул лампочкага чыңалган токту чыгарып берет. Бул ошол лампочканын артына эле келген питанияга уланат. Ошол тогу жетет эко. Анан буларды дагы түрлөрү көп, бирок мына жарык бербейт. Койгон не советую. Лучше заводдон мисалы баягы текшерилген, тастыкталган лампочкалар жакшы. Себеби буларды заводдо канча жылга жетет, анан канча жарык берет, полный эсепте. Завод тастыкталган товарларды койгон жакшы. Эгерде бир фара жарык бербей калса, аны мындай усилить этип же болбосо дагы бир нерсе кылыштын кереги жок да. Уже 2000-жылкы машиналар уже фаралар слабыйлашып, ошо биолет деген нерсени коюп атышат. Негизи биолет дагы текшерилбеген нерсе. 1-2 жылдан кийин эч ким койбой калат да. Ошон үчүн эгерде мындай простой фара туруп, фараңыз жарык бербей калды, демек уже сиз жаңы эле фара заказ кылып салып коюңуз да. Дагы ошол 10 жылга чейин жүрөт. Бул лампочкалар болсо, булар отуруп калат деген сөз жок буларда. Булар ичине эгер карайып, бир жери шишка болуп калышы мүмкүн. А так самый долговечный лампочка болот, но простой галогеновый деп коет, сары лампочка деп коебуз. Аталыштары ар башка, бирок ошол эң долговечный лампочка болот. Анан кийин мында отуруп калды деген нерсе болбойт. Мына ичи таза болуп, спираль бүтүн болсо, фара в основном ошо отражениянын баягы именно отражение бере турган часть көчүп түшкөндөн кийин уже бул лампочканы салсаңыз дагы, мындай ксеноновый лампочка салсаңыз дагы, мындай усиленный лампочка салсаңыз дагы бесполезный да. Ошон үчүн фаранын уже машинанын фарага берген гарантиясы бүттү, болду уже. Ал фара алмашыш керек. Эскини эптеп кереги жок. Туугандар, ошон үчүн фараны жаңы үйрөнүп аткан усталар муну жаттайлык, полный ваттарына чейин бардык заводской лампочкалар 55-60 болот.
Корейскийлердин туманингдеги лампочка гана 27 Вт болот, мотоциклга окшоп. Мен ушуну эле көрдүм, 27 Вт, калган бардыгы 55 60. Анан дагы бир лампочка боюнча вопростор жаралса, жазсаңар, сөзсүз дагы тартып чыгарабыз. Электроникага кызыккан же болбосо фара слабый тааныштарыңар менен бөлүшүп койгула. Кийинки видеолорго чейин. Салам алейкум.